Саламатсыздар, урматтуу Алдава редакциясынын көрүүчүлөрү. Биз алдағы мүнөттөрдө Ленин айыл аймагындагы жер мафиясы, коррупция жыттанган иштер, мурдагы айыл өкмөтү менен азыркы айыл өкмөтүнүн иш аракеттери, мына ушул жерлер айыл өкмөтүнүн атайын токтомдору менен делген документтер менен сатылган учурлар, фактылар аныкталып атат. Мына ушул жогорку чыңалуудагы электр линияларынын алдына газ курулары өткөн жерлерге үйлөр салынып кеткен, жерлер сатылып кеткен учурлар бар экен. 2012-жылы алган 8 сотикти берген. Бул айыл өкмөткө келип токтом аркылуу жерди алганбыз. 2-3 адам ойноп атат бул жерде. У вас есть документы, что я продавала? Бар токтом көтөрүүчү сиздин атыңызданчы? Эсиңиздерге салсак, президент Садыр Жапаров айыл чарба багытындагы жерлерге үй салып алгандарга мунапыс берүү боюнча мыйзам чыгарган. Бирок кызыл сызыкка кирип кеткендерге документ берилбей турганы ошол мыйзамда да жазылган. Садыр Жапаров өзү да быйыл жазында баса белгилеп айтып өттү. Алдыда мына ошол кызыл сызыктын ичине үй салып жашап жаткандардын тагдыры кандай болот? Гектарлаган аян жер саткандар менен айыл өкмөт баш болгон кызмат адамдарынын аты аталган фактыларда күмөндүү токтомдорду ачыктайбыз. Ага тийиштүүлөрдүн жоогун көрсөтөбүз. Булар бүт баары акча менен бүтүрүп атат да. Не, элдин акчасы бекерби? Айыл өкмөткө все можно. Жер мунапысы боюнча мыйзам 2021 жылдын 1-декабрына чейин жерде ээлеп жашап калгандарга берилет. Ал эми айыл өкмөттүн атынан токтом алып, ага ишенип биздин жер мыйзамдуу деп там салбай жүрө берген жүздөгөн жарандар бүгүн талаада калышы мүмкүн болуп турат. Анткени ал токтомдун мыйзамдуулугу боюнча териштирүү жүрүп жатат. Анын баарын тең эми убагында жана ушундай бир жол менен кылып кетишти да. Мисалы эми ошон үчүн азабын тартып, азыр иши сотто жүрүп атпайбыз, мисалчы. Эми аны кийин сот чечим чыгарат да. Жок, так кесе айтып койбойсузбу белге, мисалы токтомду сиз токтом мыйзамсызбы, мыйзамдуубу? Таныйсыздарбы, тааныбайсыздарбы азыркы айыл өкмөт? Эми азыркы ошо эки токтомду, ошо боюнча азыр иш жүрүп атат. Сот иши, следствие жүрүп атат. Ошо азыркы токтом боюнча. Ошо деген токтомдор боюнча иш жүрүп атат. Ошо токтомдун негизинде Драбинский менен мыйзам иш жүрүп атса, токтомду мыйзамдуу же мыйзамсыз экени эмес, токтомду жасалмалоо боюнча, документ жасалмалаган боюнча жүрүп атабы? Жок, ошо жасалмоо боюнча эми азыр сот чечим чыгарат да. Ошо бул кандай тигиндей мындай деп мисалы чечим чыгарат. Эми бир четинен Ленин айыл өкмөтүнө бир зал толо эл келип кызылдай акчасына сатып алган жер тилкелери боюнча маселе көтөрүп жатат. Алардын колдорунда курулуш жүргүзүүгө уруксат берген айыл өкмөттөн токтомдор бар. Элдин колундагы токтом Ленин айыл өкмөтүн 10 жылча башкарган Кайыргүл Бекованын тушуна туура келет. Документте Бекованын анын милдетин аткаруучу Драбницкийдин атынан кол коюлуп жана айыл өкмөттүн мөөрү басылганын көрүүгө болот. 8 сотикти берген. Бул документти жасап беришкен деп атпайбы? Сиздер кимден алгансыздар? Андрейден алганбыз. Ушул жерде иштеген. Жер адиси? Жер адисинен алганбыз. Кайыргүл Бекова Эме да, айыл өкмөт болчу да. Айыл өкмөт учурунда алганбыз. Мына азыр бул болсо, кошунан болсо мен чектериме кирип алып, же муну чечип бербейт, же кызыл китеп. Мына бул үйдүн кызыл китеби бар, бул үйдүн кызыл китеби бар. Меники эле жок, ортодо бия Давренко жок, Давренко бар. Ушинтип эле. Ошондой чыкпай атат бизге. Азыр мен жеримди чечип бербей атат булар болсо. Мына бир айдан бери жүрөм челкей алып боюмда бар. Так, токтом 357 экен, буну карайсыз. Бирок бүгүнкү күндө аталган токтомдун мыйзамдуулугу боюнча териштирүү жүрүп жатат. Мындан улам элдерге курулуш жүргүзүүгө уруксат берилбейт. Эгер элдин колундагы токтом мыйзамсыз деп табылса, анда жүздөгөн жарандар кызылдай акчасына күйүшү турган иш. Албетте, карапайым элди күнөөлөш кыйын. Алар жер саткан мафиялардын курмандыгы болду. Бул жерде барында эле токтом бар. Могул айылдын барындабы? Барында бар. Токтом жазып берди. Эми сиз ушерде мал багып жүрөт экенсиз аксакал. Могу фундаменттер жаңыдай көрүнөт. Молар качан салынып, качан булар? Короче, наргысы күзүндө курулган болуш керек. Ама олар кече жакында казып неме кылган да. Буларбы? Жакында эле казып, жакында эле түшүрдү. Ошондон бери токтоп калды. Наргы түшкөн аякта баштады эле дагы токтоп калды бул жер. Кирпиччи? Кирпич күздүндө салынган. Күздө? Дал ушундай токтом менен канча жаранга жер сатылганын так эсептеп бүтүү кыйынга турууда. Анткени айыл өкмөттүн коросуна токтомун көтөрүп келип тызылдагандардын арты көрүнбөйт. Алардын колундагы документ жокко чыгуу алдында турат. Анын үстүнө жер мунапысы боюнча мыйзамга ылайык 2021 жылдын 1-декабрына чейин там салып калгандарга мунапыс берилет. Ал эми айыл өкмөт Бекованын атынан алган токтомго ишенип там салбай жүргөн жарандар бар. Ошентип эки жактан тең маселеси оор болуп жаткан эл тийиштүү адамдар жооп беришин талап кылууда. Эми жайыт эмес ошо Мурунку айыл өкмөткө иштегенде алып берип калдыңыз. Бизге салып берип турбайсыңар. Үй жай билесиңерби? Үй жай билесиңерби? Үй жай билесиңерби? Мен мисалы сиз анда сиз жакшы таанып болушуңар керек. Акчасын берип, эгер тигинден болсо жакшы таанып болушуңар керек. Ошо бардыңар да үйлөрүнө. Мисалы тура. Азыр мисалы сиз требованияңар аткарылып, мисалы мына өткөндө бардыңар. Мына эмегенде азыр деген техпаспортун чыгып берилди деп атасыз. Жасалып атат техпаспорт. Дагы эмне деп атасың деп айтсаңар. Эгер жок, эгер нарушение
Потому что биздин колубузда бирдей единый токтом. Анткени Бекова менен ким берген, Добрынский берген окшош токтом. Эмне үчүн алардын үй салып алган баш ийбеген эмелерди чыгыш керек дагы? Биз эме послушный гражданинде калып калышыбыз керек. Болбосо анда жетиген айылын полностью сүрдүргүлө сноско. Кетиргиле анда. Ошончо эл андан кийин анан силер менен разбирательство этет. Айыл өкмөт жооп бериш керек да. Айыл өкмөт саткан бул жерди. Саткан, токтомду берген. Ана мо высоковольт турбайбы, ана мо газ курлар өтөт экен туурабы? Мо жер такыр эле бир эме экен да, красный зона экен да. Анан президент Садыр Жапаров айтпадыбы? Мыйзамда дагы бар. Эми балекит кылсаңар дагы биз ушул жерлерге документ жасатып бере албайбыз деп атпайбы? Анан айыл өкмөт токтом менен сатса, эл эми кандай кыласыздар? Эми эл аны айта албайм кандай кылат. Эл бар эле сатып алса бул жерди. Бул жерде бир эле адам эмес, бул жерде колдон колго сатылып атат да. Буну алдын алып койгондор. Алып коюп эле кийин документ болот дегенден кийин анан кайрадан сатып атат да муну. Бирде 2-3 адам ойноп атат да бул жерде. Ошондо айыл өкмөт өзү аралашып, анан дагы жер саткандар 2-3 адам аралашып, анан сатышыптыр да буну, эми. Ооба, бу жерде айыл өкмөткө клиент таап берген да, мындай айтканда. Анан бергилер саткан. Элдин мындай дооматына 10 жыл иштеп былтыр кеткен Бекова кандай жооп бергенин бир аздан соң көрсөтөбүз. Азыр дагы бир жаңы конуш тууралуу сөз кылабыз. Уже жайыт жерлер болуп калат да. Бул жерлерби? На данный момент уже булар давно сатылып кетиптир. Жанакы эле биздин Дробницкий деген анан Сүйүндүков Алимжан деген бир жардамчысыбы ким. В общем, жолдон баштап уже полный сатылган могулар. Канча? Баймага канча? Могу жолго чейин да. Анан тети объезднойго чейин. Жерлердин мындай күмөндүү жолдор менен берилиши боюнча аты тынбай аталып жаткан мурдагы айыл өкмөт Кайыргүл Бековадан жооп алыш үчүн ал иштетип жаткан соода түйүнгө бардык. Биз Бековага даярданып, оюн топтоп жооп беришине деле макул экенибизди айттык, бирок көп суроолор ачык бойдон калды. Кайыргүл эже, мурда сиздин тушуңузда чыккан токтомдор боюнча, сатылып кеткен жерлер боюнча жооп албайлы, Кайыргүл эже? Келиңиз, жүрүңүз. Жүрсөңүз. Давайте, пойдемте, саткан жерлерде еще. Извините. Жок, Кайыргүл эже, мындай да, Кайыргүл эже. Угуп турсаңыз? Мындай да, я тебе, кырына закрой. Я тебе на сегодняшний день мындеп айтамын, алтыным. У тебя где документ, мен чечкендей? У вас есть документы, что я продавала? Жок, жооп бересизби, келиңиз. У вас есть документы, что я продавала? Бар токтом көтөрүчү сиздин атыңызданчы? Сиз ошого жооп берип койсоңуз, токтомду танасызбы же жасалмабы? Мүмкүн сиздин да чындыгыңыз бар эчке. Мен? Вы в какой организации? Биз YouTube каналыбыз жөн эле ачык. Все понятно, короче. Кайраковский дела, пошли. Жок, эжеке, келсеңиз. До свидания. Жок, эми сиздин деле чындыгыңыз бар да, может кошулуп калат. Эгер Мен YouTube'ту силерди, подождите, еще берген анары чыгарамын. Жок, чыгарып бериңиз каяктан болсо. Тиги ишке жооп берип Что вы койбойсуз. пришли? Тиги токтомдор, сиздин тушуңузда чыккан токтомдор, ал кандай токтомдор? Вы же на сегодняшний день все равно правду не скажете. Вы же не скажете правду. Мен ошондо да Давай келгем так. ичке. Сиз Вы качкан неправду. жооптончу, ошондо да айыл өкмөт болуп. И казыр бербейм, потому что тебя прислали, извините меня, на сегодняшний прислали день. эмес. Когда у меня будет на руках конкретно, что я не виновата, я тебя сама найду. Жок. Понял? Хорошо. Все, до свидания. Жок, Кайыргүл эже. Я потом сама тебя найду. Оны чыгарып койгун, пожалуйста. Макул. Биз дайыма. Мен номерин жазып алсаңыз. Я на сегодняшний день, да, на сегодняшний день, да, сен молодецин. Я думала, что, между прочим, журналисты очень порядочные люди, а вы непорядочные люди. Давай, порядочный. Оюңузду баарын айтыңызчы. Вы непорядочные люди. Идите, до свидания. Жок, болгон аргументиңизди айтпайсызбы, чыгарам, кеспей чыгарам. Эмне, сейчас ты что скажешь? Вы пришли бессовестно сюда на сегодняшний день, да? Бессовестно пришли. Вы могли бы сказать, что вы гелесис, я бы как положено дала интервью. Ты же сейчас вот это все вырежешь. Келиңиз, болуп, буну чыгарбайм. Сиз номериңизди бериңиз, даярданыңыз. Бир саат күтөм. Что ты снимаешь? Жок, сиз даярданып алыңыз, сизге убакыт бербейлүү. Сиз даярданып алыңыз да, жооп бериңиз башынан. Мен когда сени чакырам, ошондо мен интервью берем. Номериңизди бербейсизби, алмашпайлы онда. Экөөбүз переписка. На сегодняшний день, да, менин номерим мен качкан жокмун, тетекте турат. Сиздин номериңиз өчүк болуп атат, мурдакы номериңиз. Ясно? Вот это все казыр чыгарса, тарынбагыла. Чыгарабыз буну. Калган жериңизге барып кайрылаңыздар. Жок, эжеке, миңдеген адамдар кыйналып атат, аларга ким жооп берет? Жооп берет. Миңдеген адамдар. Подожди, Камила, подожди. На сегодняшний день, да, вас хорошо прокачали. Жок, вас хорошо сиз прокачали. тегине жооп берсеңиз, миңдеген А мен адамдар. жооп берем казыр. Я незаконно ничего не выдавала. Токтомдор сиздин тушуңуздан чыккан токтомдорго ким жооп берет? На сегодняшний день токтомду кто дал мен атымдан, да, ал жооп берет. Жок, эгер сиздин тушуңузда токтом чыкса, сиз билбей калдыңызбы? Ошо маалда. Я тебе еще раз говорю.
Я тебе еще раз говорю. Кто чыгарды мен атыман, да? Вы пытаетесь меня полностью погасить? Жоқ, сіздің атыңыздан тоқтам шығып жатады. Из-за Майкамбаева? Из-за Корониной? Жоқ, сіздің атыңыздан тоқтам Я шығып 10 лет проработал Жоқ, на по факту сегодняшний сөйлесеңіз. день. Идите, Барбалочка. Жоқ, Эжеке, сіздің алдыңыздан тоқтам шыққанда. Егер тоқтамды тана албасаңыз, Эжеке, жер кодексінің 12-ші емесі беренесі бар. Сіз қайра алып қойған мүмкіншілігіңіз бар болчу, Эже. Қайгүл Эже. Қайра, мисалычы, сіз танып отасыздар турабы, тоқтам мен атыма шыққан емес деп турабы? На сегодняшний день. Камил, держи. Жоқ беріп қойсаңыз. Так, ты при мне сейчас убираешь полностью, что снял, я дам нормальное интервью. Нет, убираешь все. Жоқ, хорошо, келбейсіз. Не хорошо. Болып тұр, баштан. Нехорошо, говорю. Жоқ, баштан тартауыз дейін. Нет, пусть уберет Эже, сейчас. сіз немінше негативный мамиле қыласыз, Эже. А потому что ты негативно пришел. Ты потому что негативно пришел. Пошли, мама. Жоқ, біз сізге 5 камера кірдік, бірінші ағын өзіңіз кіріп жауап алдыңыз бешікте. Мындай сүйлешел деп едік біз. Слушай, а ты почему сюда приехал? Ты почему сюда пришел? Ты почему мои права нарушаешь? А мен неге іздеп келдің сен? Сіз меңдеген адамдар, Вы что, правоохранительный орган, что ли? адамдардың құқығын бұзып сізге жауапкершіліктен қашып Қайсы кетесіз. меңдегі адамдық? Қайсы меңдеген адам? У вас есть доказательства? Жүрсеңіз ошо айылға алып У вас есть барамын. доказательства? Жүріп барасыз ба ошо айылға? Ошо меңдеген адамдарға чыга аласызбы сіз? Барбаймын мен. Меңдеген адам өзі келмек, если мен қол қойып берсем. Ой, сіздің үйіңізді іздеп жүреді, Эжеке. Келсін, мен үйімнен Ленинскіден қашып кетті. Жоқ, іздеп жүрішеді да сізді. Идите, пожалуйста. Өзіңер көргендей, бұл ошол Кайыргүл Бекова, бұл дүкөндө иштеп кеткен, ушул жерде жашайт экен. Биз бир канча суроолорду берелде, биринчи камерасы жоктуга келгенбиз. Эшигин жаап алгандыгына байланыштуу биз мажбур түрдө сурап калалы десек, может жооп берүүдөн качып атат. Кайыргүл Бекованын тушунда токтомдор чыккан. Бул өзүнүн атынан чыккан токтомдорду таныса, эгер эмне үчүн таанат, алдында иштегендер бунун атынан документтерди чыгарып атканын кантип билген эмес. Ошол жерлер, айыл чарба багытындагы жерлер өзүнүн максатына пайдаланбай атканын билип туруп, неге аларды жокко чыгарган эмес? Анткени жер кодекс боюнча булар түздөн-түз мыйзам милдеттендирет. Мына ушул суроолорго жооп алалы дегенбиз, тилекке каршы өздөрү көргөндөй жооп берүүдөн баш тартып атат. Биз маселени толук ачыш үчүн Бекованын болгон аргументтерин укканга даяр экенибизди билдирдик. Ошентсе да Бекова анын атынан башка бирөө токтом чыгарганын орой айтып өткөнүн уктуңуздар. Эгер Бекова анын атынан документтер жасалма даярдалып, ал башкарган айыл өкмөттүн аймагына бүтүндөй жаңы конуштар пайда болуп жатканын билбей калыптырмын деп элди ишендире алса, микрофон сунганга дагы да даярбыз. Мындан тышкары, жер кодексинин 12-чи пункту айыл чарба багытындагы жерлерди башка максатта пайдалануусуна жол бербөөгө милдеттендирүүдө. Ал эми 13-чү пункту айыл өкмөттөрдү жер маселесинде түздөн-түз мыйзамдуулукту көзөмөлдөөгө байлап жатат. Бекова токтомдорго менин тиешем жок деп танган күндө да жер кодексинин 12-чи 13-чү пункттары жоопкерчиликтен куткарбайт. Эгер талааны кыдыра албаса, Google'да спутникалык карта аркылуу жылуу ордунда олтуруп көзөмөлдөсө болот. Маселен, сиз көрүп турган токтомдор аркылуу сатылып кеткен жерлер 2012-жылы бир да үй жок айыл чарба багытында иштеп турганын көрүүгө болот. Ал эми 2022-жылы бүтүндөй жаңы конуш пайда болуп калган. Керек болсо жогорку чыңалуудагы электр линиясы, газ куурлары өткөн кызыл сызыкада үйлөр салынып кеткен. Бүгүнкү күндө жогоруда аталган фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-чу алдамчылык жана 379-чу документтерди жасалмалоо беренеси менен айып тагылып сотто каралууда. Документтерди жасалмалоого айып пул салуу же 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 209-чу беренеде деле 2 пункту эске албаганда айып пул салуу же 3 жылдан 5 жылга чейин камоо көрсөтүлгөн. Биздин гумандуу соттор кандай чечим чыгарат күтө туралы. Бирок кандай болгон күндө да мамлекеттин гектарлаган айыл чарба жайыт жерлери бозоргон конушка айланды. Кишинин кирин соруп атып, жер сатып алган карапайым эл ара жолдо калууда. Бир канча жылдан бери айыл чарба багытындагы жерлерди сактап калуу талабы менен жүргөн Ленин айыл аймагынан чыккан активисттер азырда жер мафиялары иштеп жатканын айтууда. Жергиликтүү бийлик жана райондук күч органдары кайдыгер карап жатканын белгилешет. Биз мына жума сайын чыгабыз, выезд кылып, анан мыйзамсыз салынган имараттарга замер кылып, акт түзүп, РОВДга алып барып тапшырабыз. Бирок РОВДден, биздин Аламүдүн районунун РОВДсинден мондай отказной материалдар келет да, толтура. Карасаңыз. Фактылар турат, фундамент турат. Тергөө иштерди жасаш керек да, чыгып эле. Болот атат деп барасыңар да сиз. Мына могу жерде салынып атат. Территорияна биздин жерибиз, иштегиле деп. Мына могу жерде бизнесмендер бар, жергиликтүү мафия бар, жер мафиясы гектарлап сатып алат, анан 4 соттуктан бөлүп сатып атат. Мына амнистия деди, жогору жак. Мейли, амнистияга да макул болдук биз. Амнистия деген октябрь айына 21-жылы чыккан. Амнистиядан кийин канча новостройка болду могу жерде?
Айыл өкмөт жер мунапысынан тышкары дагы курулуштар жүрүп жатканын моюндап, аны менен күрөшүү оор болуп жатканын айтууда. Мурда курулгандарга мунапыска киргизип документ бересиздер. Жаңгыр откандар менен кандай кыласыздар? Жаңгыр откан менен берилбейт. Жанагы 2022 жылга чейинки курулган фундамент менен үйгө берилет. Мунапыска мисалы амнистия келет. 2022 жылы кайсы датасы? 2022 1 декабрга чейин. 22 декабрга чейин деп 22 март июнга чейин деп берилген, андан кийин узартылганда 1 декабрга чейин депчи. Ага чейинкилер баары тең кирет. Андан кийин 22 жылы курулган, 23 курулган эмне алар мисалы берилбейт. Азыр дагы ага биз жол берген жокпуз курганга депчи, фундамент койгонга деп. Мына өткөндө бирөө түнү менен куюп кеттир. Ошо биз антап, ровда катнашып бергенбиз. Ошо ровда иш козголгон. Аякта да көп иштер козголгон да. Ровдага жалпы канча иш бердим дедиңиз ушул курулгандарга? Көбөлө кетти. 500, 100. Көбөлө кетти. Мага чейин да берилген да бар болчу, мен да келгенде бердик, көбөлө кетти. Ал эмне сүрөткө тартасыз, чакырасыз, бересиз да, кандай? Эми ошоке мисал деген эми мисалым да болот. Азыр деген заманда, баягы заман бар, жетишкен заман болуп атпайбы. Мына фундаментти баягы илгери куйганда тактайды куюп, анан казып, анан тигинде мындай кылып, аны апалып, азыр деген корейский апаловка деген бар экен, мисалы 1 сааттын ичинде курат экен, сайып. Азыркы жана миксерлер бар экен, 1 сааттын ичинде 10 куб, 15 кубту, 15 кубту 10-15 мүнөттө куюп салышат. Эми балкет болгондо деле эме бар да. Жок, бар. Спутниковый карта деген бар. Спутниковый карта бар. Мына ошо менен каралат. Мисалы биз келгенде эле биз эртеси эгер свежий болуп калатын болсо, барабыз да ким деп туруп, ошонун үстүнөн отношение түзүп, ал менен сотрудник милициялар анын үстүнө иш козгоп алып барып атышат. Мындан тышкары, Манасата деп аталган конуштун тургундары Аламүдүн айыл өкмөтү менен Ленин айыл өкмөтүнүн ортосунда калып, конуш каралбай жатканын айтып жатат. Бүгүнкү күндө эки айыл өкмөт аталган жерде талашып, соттошууда. Больницага барса дагы, справка жасаса да место жительства бардык эмелер бизге техникасында, жолундагы бүт Аламүдүн айыл өкмөттөн сурап алабыз. Ленинский алысыраак болуп калат. Бир жагынан, экинчи жагынан силер өзүңөрчө деп туруп бизди бөлүп таштаган. Ким? Ленинский айыл өкмөтү бизге мындай болуп атат да. Аз. Эки айыл өкмөттүн ортосунда турган эл болуп атабыз да, тигилер берип салган киши эмес же, алып алган киши эмес да. Мындай токолдун баласындай эле мамиле кылып атышат да. Айыл өкмөттүн айтымында учурунда аталган конушту Аламүдүн айыл өкмөтүнө өткөрүү иши башталып, бирок ара жолдо калган. Бул деген мында башында мында болгон экен да. 2006 жылы, 2007 жылы бул деген мындайга берилиптир. Ошо сессиянын чечими менен, кеңештин чечими менен. Кайка берилиптир? Ошо Аламүдүн айыл өкмөтүнөчү, ошо жака берилиптир. Кеңештин чечими менен, ошо жака границада канча бир 13-54 деген контурлар ошо жака берилиптир. Андан кийин кандайдыр кайра бир соттошуп жатат. Азыр иши сотто жүрүп атат. Азыр иши сотто жүрүп атат ошо боюнчачы. Ким менен ким соттошуп атат? Ошондо силердин айыл өкмөт менен? Айыл өкмөт менен тиги эме эки айыл өкмөт немеси ортосунда эме болуп атат. Соттошулуп атат. Ошентип, Ленин айыл аймагында жер маселеси чийлешкен абалда калууда. Мунун баарына тиешелүүлөр мыйзам алдында азырынча жоопко тартыла элек. Президент Садыр Жапаров быйыл жазында Ак Ордодо сүйлөп жатып, күнөөлүүлөр жоопко тартылмайын, ызычуу токтобой турганын айткан эле. Муну күч органдары менен соттор канчалык аткарат, күтө туралы.